Assalamu alaikum Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman. Bugünkü bizim temamız Bacı kızmatının murdakı jetekçisinin orunbasarı Rayimbek Matrayimov'tun kandaydır bir Amerika'dagı kara tizmege ileşip kalıptır dep жатышат. Oşol emne olgan kara tizme emne olat biyagı. Şular jönünde süйлöşöz. El aralık başkadagı bir abroylu uyumlar bul jönünde ne dep жатышат. Bulardan şu üy bülölük jeke biznesine jana başkalarga tigize turgan tasirleri jönünde süйлöşöz dostlar. Uşul Magnitsky aktı degen Amerika'da bir tizme var. Bu Magnitsky degen uşul Rusya'nın bir advokatın türmödө kıynap öldürdü degen bir malumatlar bolup oşol öldürülgön adamdın familiyasının urmatına oşol adamdın urmatına uşul Magnitsky tizmesi degen tizmeni girgizişken şunday gimde gim korrupsiyaga azırkı kezde uyuşkan kılmıştуулукка же болбосо adam hukuklarının kandaydır bir karşı hukuklarına karşı bir kılmışlarda jasagandarga sayasi bir şundaylarga tiyешеси var şunday adamlarga günöөлөнгөн эмес, тескерисинче ошону бирөөлөрдү günөөлөp ушундайга кириптер кылган ушундай адамдарга атайын ушундай тизме киргизип, аларды ошол Американын ичинде киргизбейт андай адамдарды кайсыл жерден алардын эсептери көрүнсө арестовать этилип, чектөөлөр коюлат, алар менен мамиле кылууга, бизнес жүргүзүүгө тыюулар салынат. Ошондой болгон тизмеге мына кече күнү Райымбек Матраимовду киргизишиптир. Бул жөнүндө абдан көп мындай талкуулар кетип жатат. Ошолордун бири Дрю Салливан деген атайын мындай уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүүнү иликтеген борбор, иликтөө борбору деп койсок болот да, Центр по исследованию борьбы с коррупцией и организованной преступности деп коет. Ушундай орусчасы ушундай экен, кыргызчасы ошондой уюм бар экен да. Ошол киши мындай түшүндүрмө бериптир да. Ушул Магнитский актысына кирип калган адамдар, анын башка мамлекеттердеги мындай ордулар жөнүндө бул материалды мен Азаттыктан алдым. Азыр ошону сиздер менен бир аз тааныштырып, анан мындай талдоо жүргүзөбүз да. Ошого эле биздин журналисттер ушул Матраимов тарабы эмне деп жооп берип жатат. Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун тең негиздөөчүсү Дрю Салливан Азаттык менен болгон маегинде АКШнын каржы министрлигинин Кыргызстандык Райымбек Матраимовго салган санкциясынын таасири тууралуу жана башка жагдайларга токтолду дейт достор. Азаттык суроо берип жатат Салливан, мистер Салливанга. АКШнын өкмөтүнүн Матраимовду кара тизмеге киргизген чечиминин мааниси эмнеде дейт. Жооп: бул эл аралык коомчулук тааный турган маанилүү чечим. Бул Матраимов жемкорлукка жана күмөндүү иштерге аралашканын айгинелеген кадам. Мындан кийин анын өзү жана ал түзгөн саясий партия мурдагыдай таасирдүү роль ойной албай калат дейт достор. Эми сиздер жакшы билесиздер, бул Матраимовдардын партиясы деп мекеним Кыргызстан партиясы келе жаткан. Кечеги күнкү шайлоодо булар абдан көп добушка ээ болуп, ошого дагы нааразы болуп, биз мындан дагы көп добушту алмак элек дегендей болуп, анан кайсыл жерге барбагын ушул мекеним Кыргызстан менен биримдиктин ортосунда бойлор болуп, бирин бири кармап тиги бул мына биздин аймакта деле болуптур. Ошол биримдиктин балдары келип бул Матраимовдун балдарын сабап кеткендиги тиги бу иши кылып, аябай коомчулукта мындай акча күчтүү жерде башка нерселер дагы болот экен. Ушундайлар жаралганда эми ошол таасирлер жок болуп жатат жана эл аралык мындай аброю төмөндөп кетет дегендей кылып түшүндүрмө берип жатат. Ушул эле учурда ушул мекеним Кыргызстан партиясынын алдыңкы тизмесинде бара жаткан журналист кыз Элнура Алканова мындай деп түшүндүрмө берди. Бул деген Американын экачакей мындай эки жүздүү саясатынын фактысы болуп жатат. Анткени ошол эле Аскарбек Шадиев деген мырзаны билесиздер, мурда вице-премьер болуп жүрүп көп акчаларды хап кылып койду деп туруп Тажикстан менен качып кеткенин жакшы билесиздер. Америкада тиги машиналарда иштетип жүрөт экен, анан складтар салып алыптыр, автобазаларды ачып алыптыр деги койчу легенда болуп жүрөт. Эмне себептен ошондой соттун чечими бар, эл аралык иликтөө изилдөөдө жүргөн ушундай адамдарды ошол Магнитский актысы списогуна киргизбей эле анан соттун чечими чыга элек ушундай биздин мырзаны мынтип киргизип койгондугун кара, ай несправедливо дегендей пикирин айтып чыгыптыр да. Ошол Элнура Алканованын билдирүүсү менен дагы таанышып койсоңуздар болот ушул массалык маалымат каражаттарында. Анда эмесе дагы уланттык достор, дагы мынтет. Дүйнөнүн ар кыл булуңгуштарындагы мамлекеттер ар кандай кооптуу иштерге аралашканын түшүнүп, аларды жетиштүү
аларга жетиштүү маалымат берилет. Бул анын эң оболу кылмыш жасап, ошол эле учурда коомдун кадимки мүчөсүндөй болуп, эл арасында эң эркин жүрө албай турганын ашкерелеген алгачкы өтө маанилүү чечим дептир Селиван мырза. Андан кийин Азаттык суроо жазат. Эми Матраимовдун өзү жана анын жакындары кандай чектөөлөргө кабылат дейт. Кандай чектөөлөргө кабылат? Жооп. Мындай санкцияга илингендердин АКШдагы мүлкү камакка алынат. Анын Кошмо Штаттарда эч кандай мүлкү же байлыгы жок болушу да ыктымал. Бирок табылып калса камакка алынат. Дагы бир маанилүү нерсе, бир катар өлкөлөрдүн өздөрүнүн Магнитский мыйзамы сыяктуу санкциялар тизмеси бар. Башка өлкөлөрдүн да ушундай тизмелери бар экен да, чорный списокторчу. Эгерде кимдир бир өлкөнүн кара тизмесине илинсе, анын таасири башка өлкөлөргө да тарап, санкция салынбаган эле жерде мүлкү чыкса, ал камакка алынышы мүмкүн. Башкача айтканда, кайсы бир киши бул кара тизмеге киргизилгенден кийин, ал кишинин үчүнчү өлкөдө капканга түшүп калуу ыктымалдыгы жогору дейт. Опасный экен да, башка бир мамлекеттерде эле сен паланча деген списокто турат экенсиң деп туруп фит кылып коюшу мүмкүн экен. Анан Азаттык суроо жатат. Маселен, бул жагдай Матраимов эми араб өлкөлөрүндө же Европа биримдигинин аймагында чектөөгө кабылышы мүмкүн дегенди түшүндүрөбү дейт. Анткени билесиздер да, жанагы араб өлкөлөрүндө булардын аябай миллион долларлык үйлөрү бар. Анан тиги бу деп өткөндө бир иликтөөлөр жүрбөдү беле? Ошолорду дагы алып коюуга мүмкүнчүлүк барбы деген суроолор болуп жатат да. Эми жооп достор. Дубай же араб өлкөлөрү Магнитский мыйзамын өздөрүнө адаптация кылбаса керек дейт. Булар өздөрү пока тааный элек экен, ошондой Магнитский жанагындай списокту Дубай жана араб өлкөлөрү жөнүндө сөз болуп атат. Бирок Европа биримдиги жакында эле аны жактырган. Демек, Батыш Европадагы 27 өлкө өз аймагынан Матраимовго байланышы бар мүлк байлык тапса камакка алат. Оппа! Эгерде Матраимовдардын Польшада же Америкада, кечиресиздер, Германия бу батыш өлкөлөрүндө 27 өлкөнүн ичинде кандайдыр бир алыш белиш ушундай кыймылсыз мүлктөрү жана башка мүлктөрү болсо, болуп калышы мүмкүн экен. Матраимовдор камакка алат дейт. Анан да улантабыз. Азаттык суроо берип жатат. Октябрдагы элдик толкундоолордон кийин өлкө башына келген жаңы бийлик Матраимовду кармап тергөө иштерин баштаганы менен коомчулукта дагы деле суроо көп. Вашингтондун кара тизмесине киргенден кийин бул маселе эл аралык деңгээлге чыкканын түшүндүрөт эмеспи дейт. Жооп. Бир мамлекет кайсы бир экинчи мамлекетке жана анын жаранына чара көргөндө кара тизмеге илинген тараптын эң эркин ишмердик жасашына, дегеле жашоосуна бир топ тоскоолдук жаралат. Ана албетте биз Матраимовдун Кыргызстанда таасири талашсыз болгонун, ал кыргыз бийлигине акчасын чачканын билебиз. Андыктан бийликте ага каршы кандайдыр бир чара көрүүгө тоң моюн мамиле жасачулар толтура чыгышы ыктымал. Бирок эми ал кара тизмеге илингенден кийин кыргыз бийлиги ага чара көрбөй же ага кандайдыр бир саясий кызмат берсе, анда эл аралык алкакта Кыргызстандын алдында бир топ тоскоолдуктар болот. Бул жагдай өлкөгө оңбогондой залакасын тийгизери айдан ачык дейт. Достор, билесиздер, ушу атайын депутаттык комиссия болуп, ошол азыр президенттин милдетин аткарып жүргөн Талант Мырза Мамытов бул комиссияны жетектеп, бул жерде эч кандай Матраимовдардын күнөөсү деле жок экен. Тиги өздөрү эле Америкадан келген тиги журналисттер мынтип антип анан кийин иликтөөлөрдү жүргүзүп, анан бул жерде ошол Элнур Алканова деген журналист кыздын аргументтери, фактылары мындай келтирип туруп абдан мындай болуп, анан кыскасы иш бүтпөй калган да достор. Эми мындай нерселерге уят болуп калат экенбиз. Эми Талант Мамытов да кандай чараларды көрөт билбейм. Ал киши өзү ошол комиссиянын башчысы болгон. Анан сөзүнүн акыркы абзацты окуп коелу достор. Андыктан эми кыргыз өкмөтүнүн Матраимов катышкан иштерди терең иликтөөдөн башка аргасы жок. Анткени ал канчалаган жыл бою эч кимди тоготпой өз билгенин жасады. Эми болсо уюшкан кылмыштуулук менен байланышы тууралуу да маалымат чыгып, кыргыз өкмөтү бул маселеге көңүл бурарын билдирди. Бул деген мындан ары кыргыз бийлигине убакытты созууга болбойт деген белги дейт достор. Мына ушундай азаттыкта кетиптир. Эми достор, мындай да. Бул
tragediya же болбосо мындай деле эмес. Шуну менен адилеттүү болуп кетет экенбиз. Мынтип эле бизде ушундай коррупционерлерди америкалыктар келип эле тизмеге тарак жазып койсо эле анан кийин алар барып алып мынтип эле шалпыйып калат экен тиги бу деген эмес. Бул бизде адилеттүүлүк болмоюнча бул бирөөнүн списоктору. Мындай списокторду мен айтып жатам го, тетиги Орусиянын канча саясатчы, канча бизнесмен тиги бу Магнитскийдин эмесине киргендери абдан көп булардыкычы. Ошон үчүн мындай эле трезво ойлонушубуз керек да. Коррупция менен чын эле кандай кимдер күрөшүп жатат, эмнелер болуп жатат. Азыр мына мен ар бир контентимде кетирем ушул Сыймык Жапыкеевдин иштеп жаткандыгында. Ушул жигитте бир аракет көрүнүп жатат да. Анан калган тетиги УКМКнын атайын жанагындай ушул коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмдөрү бар дейт. Аларда билбейм мындай сенсация жаралган нерселер жок же чоң казат деп жүрүп Сыймык Жапыкеев өзүнө көңүлдү бургузуп алганбы же буларда пиар компаниясы жакшы иши кылып качан көрсөң эле ушулар кармап атат. Анан мынтип атат да. Тайырбек Сарпашевди кече күнү чакырышып, бүгүн дагы чакырды деп жатышат. 500 гектар жерин баягы 49 жылга деп ээлеп алып, кедей кембагалдар ээлей албайт. Андай 49 жылга эмес 5 жылга ала албайсыңар. Булар 49 жылга мамлекеттен алып алган экен да, ошол жерди кайра бердим деди, өзү сүйлөдү го, көрдүңөр. Анан дагы 30 гектар жерин бул менин албетте бир туугандарыма берилген жерлер болчу. Анан тиги бу деп туруп биз дагы өзүбүздүн ошондой Сыймык Жапыкеевдин списогу деп койсок болот. Сыймык Жапыкеевдин кара тизмеси деп коюш керек да. Ошондой кара тизмеге түшкөн адамдар чик деп кетип жатат. Эми Жумалиевке дагы тизме келип калса керек. Жумалиевден башталды эле, эмнегедир биягына кетип калды. Анан тиги Акылбек Жапаровдун келинчеги анан 90 миллион долларды миллион долларбы же сомбу? 90 миллион сом болуш керек. Төкпөй жүрөт экен деп атты эле. Анан алар 200 миллион төгүп койгон имиш. Анан тиги бу деген дагы маалыматтар кетип атат. Акылбек Жапаров мырза болсо дагы деле өтө акылдуулук менен кеңештерин берип тиякта отурат, иши кылып билбейбиз. Бир жагынан коррупция дейт, бир жагынан акылман дейт, бир жагынан карасаң элге күйүп жаткандай болуп, жаңы мыйзамдын долбоорлорун сунуштап жүрүшөт дей койчу. Достор, түшүнүп болбой калды биздин заманга. Ушул акыркы кездердеги биздин окуялар. Дагы мындан башка кызыктуу окуяларды айтайын десем эшик тык этип менин оюмду бөлүп жиберишти. Анда эмесе жакшы калыңыздар, кийинки жолу тык чейин саламатта туруңуздар.